Күндүн маанилүү окуяларын таныштырып, Нур телеканалында Нур Ньюс маалымат программасы. Студияда Айдана Марасулова, саламатсызбы? Бизди Facebook баракчабыздан да түз көрсөңүз болот. Дарыги экранда көрсөтүлгөн алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Ошто 13 жаштагы бала 5 кабаттуу үйдүн чатырынан боюн таштады. Жанын кыйган бала буга чейин жакындарына өз өмүрүнө кол салаарын айтып жүргөн экен. Украина менен Орусиянын дипломатиялык алакасы токтоду. Украина менен Орусиянын ортосундагы кырдаалга кыргыз бийлиги да тынчсызданууда. Аз пайыздуу насыя аймактарга жетип жатабы? Быйылкы жылы мамлекет айыл чарбаны колдоого катуу көңүл бура баштады. Кыргызстанда биринчи жолу хоккей боюнча дүйнөлүк чемпионат өтөт. Учурда Кыргызстандын улуттук курама командасы дүйнөлүк беттешке кызуу даярдык көрүүдө. Ош шаарында 5 кабаттуу үйдүн чатырынан 13 жаштагы өспүрүм боюн таштап каза болду. Маалыматтарга караганда, жанын кыйган бала буга чейин жакындарына өз өмүрүнө кол салаарын айтып жүргөн. Учурда бул иш Ош шаардык милициясында өз өмүрүнө кол салуу катары катталган. Кененирээк жеринен Рыспай Мажитов баяндайт. Ош шаарындагы Аскар Шакиров көчөсүндө жайгашкан ушул көп кабаттуу үйдө кечээ 23 февралда болжол менен 7-8-дердин ортосунда 13 жашар баланын ушул жерден өзүнүн боюн таштап жибергени айтылган. Күбөлөрдүн айтымына караганда боюн таштап жүргөн бала дал ушул жерге түшкөнүн айтышууда. Ал эми бул жер көп кабаттуу үй менен аралыгы дээрлик 5 метр бар. Эгер 5 метр аралыкты эске алганда баланын чуркап келип өзүнүн боюн таштап бериши мүмкүн деп болжолдонууда. Окуя кечке жуук орун алган. Анда өз боюн таштады делип жаткан өспүрүм жерге түшөрү менен дароо мүрт кеткени айтылууда. Бала секиргенден кийин аны ошол жердеги жашоочулар дароо байкашып, тез жардам менен милицияга кабарлашкан. Ал эми бул окуяга күбө болгон жашоочулар буларды айтып жатышат. Малги бирөө уруйду деп эме дагышты. Эми экспертиза билет да. Бул жерде жаткан. Ошол жерде жаткан. Ондарак түшкөндө да ошол жерден секирди деп аласың. Бирок мал жерде жаткан. Эми ол күлөнүп келип түшкөнүн билбейсиң. Эч ким көргөн жок да түшкөнүнчү. Скорый ошо баягы кийин алып кетти да, экспертиза. Одан мурун скорый келип кеткен экен, биз көргөн жокпуз да. Кийин билип атат да. Сиз көргөн учурда баягы калкандай абалда жатыптыр. Мына жерде мындай эле жаткан да. Балачы. Чалкасынан. Мындагы көп кабаттуу үйлөр эски Союз учурунда курулган. Ошол эле учурда бул туракчайда коопсуздук эрежелери да сакталган эмес. Үйдүн чатырына эркин чыгып түшсө болот. Биз азыр дал ошол 5 кабаттуу үйдүн чатырына чыга турган жерде турабыз. Бул жерде чатырга чыгуучу жер ачык турат. Негизи эреже боюнча бул жер кулпланып, жабык турушу керек болчу. Азыр кече окуя болгондон кийин деле бул жерде жабып коеюн деген жан көрүнбөйт. Милициянын маалыматына караганда, чатырга алгач каза болгон бала 4 досу менен жалпы 5 өспүрүм чыккан. Анын 3-өө окуя болгондон мурунураак түшүп кетсе, өспүрүм өз боюн таштаган учурда жанында бир досу болгон. Бирок ал да анын секирип кеткенин байкабай калган дейт. Ошол эле учурда биз көп кабаттуу үйдүн чатырына чыгып, өспүрүм боюн таштады делген жерге барып көрдүк. Кабаттуу үйдүн чатырынан бир баланын секирип кеткени, анын түшүп эле каза болгондугу айтылган. Бала үйдөн болжол менен 5 метр алыска түшкөн, бирок бул жерден чуркап келип түшүүгө шарт жок. Өзүңүздөр көргөндөй мындай тосмо бар. Ал эми эгер тосмонун бул жагынан күйлөнбөй артып секиргенде дал ошол 5 метр аралыкка чейин жете эле, ал жагы дагы өзүнчө ачык сургойдон турат. Каза болгон өспүрүм Ош шаарындагы мектептердин биринде 7-класста окуп келген. Биз мектеп мугалимдеринен өспүрүмдүн буга чейин жүрүм-туруму кандай болгон, анын класс жетекчиси бул жагдайды байкаган эмеспи деген суроо менен кайрылдык. Бирок мектеп жетекчилиги суроолорубузга оңдураак жооп бере алган жок. Азырынча жок, биз маалымат беребиз, бирок азырынча мен эчтеке бербейм. Учурда бул иш Ош шаардык ички иштер башкармалыгына катталган. Милициянын маалыматына караганда, каза болгон жигит бир нече убакыттан бери өз өмүрүнө кол салаарын айланадагы дос жарына айтып жүргөн дейт. Бирок бул нерсеге сыягы маркум болгон өспүрүмдүн жакындары кайдыгер мамиле жасаганбы айтоор минтип каргашалуу окуя орун алып турат.
Эмне себептен таштап жибергендиги аныкталды деп атабыз. Анткени ал бул кадамга барардан мурун жакындарына, тең туштарына жакында ушу өзүнүн өлөрүн жана жакында март ичинде аларды эч ким көрбөстүгү тууралуу айтып жүргөн. Ошондой эле ошол күнү дагы 5 бала өспүрүмдөр тең туштар аталган тамбашка чыгып, 3-өө эртерээк түшүп кетип, 2-өө калган. Калган шеригинен ал телефонду алып туруп, бир кызга видео чалуу аркылуу сүйлөшүп, аны менен коштошуп, телефонду кайтарып берип, андан соң апа мени кечир деген акыркы сөзү ошол болгон. Көп кабаттуу үйдөн боюн таштап жиберген. Бул көрсөтмөнүн ошол жандагы тең туштуу менен көрсөтмөсү. Окуя өтө тез чукул болгондуктан жана анын мындай ишке кадамга барарына ишенбегендиктен жандагы шериги ага жардам көрсөтө албай калган. Ал эми психологдор өспүрүмдүн суицидке баруусуна үй бүлөдөгү жагдайлар түрткү болоорун айтышат. Адистер өткөл куракта балдарга өзгөчө мамиле жасалуусу керектигин, ата-эне тыкыр көзөмөлгө алып, мээрим төгүп, баланын үй бүлөдө мааниси зор экендигин сездирип туруу зарыл дешүүдө. 14 жаштагы бала болсо, ал бала жашаган деле жок, анын өзүнүн проблемасы деле жок. Бул основной үй бүлөдөгү проблема. Ошол үй бүлөдө бул балага көңүл бөлүнбөгөн, же болбосо бул баланы жакшы көрүшсө деле, жакшы багышса деле, жакшы мектепте окутушса деле, ата-эненин мамилеси жакшы эмес, же болбосо бардык ошо үй бүлө мүчөлөрүнүн бири-бири менен болгон мамилеси жакшы эмес. Андан кийин бала эмне үчүн суицидке барам деп айткан? Бала ол өзүн реклама кылыш үчүн айткан эмес. Ошолордун көңүлүн бурдуруш үчүн. Менин көңүлүмө карайт бекен, сурайт бекен, балам эмне үчүн өлгүн келип атат, биз эмне кылышыбыз керек, кандай деп ошо баланын өзүнө көңүл бурдуруш үчүн албак ушу өзүнүн ата-энесине керек болбосо, үй бүлөгө керек болбосо, башка кимге керек болот? Психологдордун маалыматына караганда, акыркы 1 жылда өзүнө кол салган өспүрүмдөрдүн саны кескин көбөйгөн. Адистер өз өмүрүн кыйгысы келген балдар менен сүйлөшө келгенде көпчүлүк учурда ата-энесинин начар мамилесинен улам ушул жолго баргысы келгенин айтат дешет. Эске сала кетсек, былтыр Ош шаарында 2 жашы жете элек өспүрүм өз өмүрүнө кол салса, быйыл бул суицид балдар арасындагы алгачкы болуп катталды. Рыспай Мажитов, Атлет Нышанбаев, Нурнёс, Ош шаары. Журналист Абдувахап Муниев каза болду. Журналисттин жакындары ал оорудан көз жумганын билдиришти. Сөөгү өзү туулуп өскөн айылга 25 февралда коюлат. Муниев соңку жылдары журналистикадан сырткары коомдук саясий иштерге активдүү аралашып жүргөн. Бир катар китептердин автору. Генерал Ысакбек патриоттук демилгелерди колдоо коомдук фондунун президенти болгон. Ал эмгек жолун 1992 жылы Ош облустук Ош жаңырыгы гезитинде корректор болуудан баштаган. Андан соң Чөгөм орто мектебинде лаборант, Асаба агым гезиттеринде кабарчы болгон. Учкун Ош жаңырыгы жана Эркинтоо басылмаларынын башкы редактору кызматын аркалаган. Абдувахап Муниев 1974 жылы Оштогу Араван районуна караштуу Чөгөм айылында туулган. Ош мамлекеттик университетинин филология факультетин 1998 жылы аяктаган. Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкы башкармалыгынын кызматкерлери $6000 пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматка караганда УКМКга жаран кайрылып, Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкы башкармалыгынын кызматкерлери кылмыш ишине оң чечим чыгаруу үчүн $6000 талап кылып жатканын айтып, аларга чара көрүүнү өтүнгөн. Факты боюнча УКМКнын башкы тергөө башкармалыгы тарабынан Кылмыш жаза кодексинин 343 беренесинин 1-бөлүгү опузалап пара талап кылуу боюнча иш козголгон. Иликтөөнүн жүрүшүндө факты тастыкталып, 2022 жылдын 22 февралында Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкы башкармалыгынын кызматкерлери ШУ жана АУ пара алып жаткан жеринен кармалышты деп айтылат маалыматта. Шектүүлөр УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Мамлекет башчы Садыр Жапаров Кыргызстанда өлүм чыккан жерде мал союуга тыюу салган жарлык чыгарганын Facebook баракчасы аркылуу билдирди. Кыргызстандыктардын баарына колунда бар жогуна карабастан өлүм чыккан жерде мал союуга тыюу салынат. Мен бүгүн ушундай жарлык чыгаруу чечимин кабыл алдым. Илгертен бери өлүм чыккан үйдө той болуп жаткандай сезилет. Колунда жоктору бир бодо, колунда барлары 5тен чоң мал сойгон учурлар бүгүн да уланып келет. Жыйынтыгында азыр дагы колунда жок үй
бирөөлөр колунда барларга атаандашып, саап ичип олтурган жалгыз уюн союп, жакынын акыркы сапарга узатып, натыйжада эч нерсеси жок калууда. Ошондуктан баарыңарды жалпы эрежеге баш ийүүгө чакырам. Антпесек өлүмдөн чыккан үйдө аза күтүүнүн ордуна казан-казан эт кайнап, табак-табак эт тартылып, той сыяктуу көрүнүштөр болууда деп жазган Жапаров. Президент бул жарлыкка каршы чыккандар болгонун айтып, бирок андайлар азчылыкты түзөрүн белгилеген. Украина менен Орусиянын ортосундагы болуп жаткан окуяларга кыргыз бийлиги тынчсызданып жатат. Бул боюнча атайын билдирүү жасалды. Ал тургай маселе жогорку кеңеште да көтөрүлдү. Ал эми ушул тапта Орусия менен Украинанын дипломатиялык кызматташтыгы да токтоду. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Украинадагы соңку окуяларга байланыштуу кыргызстандык жарандарга кайрылып, бул өлкөгө барбай турууга чакырды. Украинадагы кыргызстандыктар жергиликтүү мыйзамдарды сактап, жеке коопсуздугу үчүн керектүү чаралардын баарын көрүшү керектигин эскертти. Элчилик Украинанын аймагында кыргыз жарандары менен тыгыз байланышта. Аларга тийиштүү түшүндүрмөлөр берилген жана берилүүдө. Дипломатиялык өкүлчүлүк штаттык тартипте иштеп жатат. Мунун алдында Жогорку кеңештин депутаты Айбек Маткеримов Украинада жүргөн кыргызстандыктар Киевдеги элчилик менен байланыша албай жатканын, өлкөдөн чыгып кетүүгө жардам сураганын айтып чыкты. Эл өкүлү буга байланыштуу мекендештердин кайрылуулары көбөйгөнүн билдирип, министрлер кабинетин жагдайга көңүл буруп чара көрүүгө чакырды. Урматтуу Талант Турманович, азыр интернет айдыңдарын карасак, Россия менен Украинада согуш жүрүп атат кадимгидейчи. Бизде жаз келип калды. Эртең экономикалык жактан бир кризистерге дал келип калышыбыз мүмкүн. Дизель, бензин жана башкалар кымбаттап, ошого кабинеттер, министрлер төрагасын же орун басарларын экономика жооп бере турган чакырып, резервте эмнебиз бар? Un, буудай, солярка, бензин кандай акыбалда? Бир ооз ушуну бир повесткага киргизип, бир чукул чакырасыздарбы, бир карап көрсөңүздөр ушуну. Расмий маалыматка ылайык, бул өлкөдөгү кыргыз жарандардын жалпы саны 1350дөн ашат. Соңку кырдаалдардан улам сыртка убактылуу чыгып кеткендери да бар. Айтсак, бүгүнкү күндө Украинада абал курч бойдон турат. Украинанын борбору Киев баштаган шаарларда жардыруу, аткылоолор болгон. Орусиянын чабуулунан 7 жокер каза болуп, 15 жарадар болгону маалымдалды. Андан тышкары 20 жокер дайынсыз болуп жатканы кабарланды. Мындан улам Украина президенти Орусия менен болгон дипломатиялык мамилесин токтотуп салды. Эми окуянын жүрүшү боюнча айтсак, бүгүн таң эрте Орусиянын президенти билдирүү жасап, атайын аскердик операция жасай турганын айткан. Ал Украин жоокерлерин куралдарын тапшырып, үйлөрүнө кайтууга чакырган. Андан көп өтпөй орус аскерлери Украинага чабуул жасашты. Украинанын президенти Владимир Зеленский бул аракетти өлкөгө ачылган согуш деп атап, Орусиянын Украинага кол салуусуна байланыштуу дүйнөлүк лидерлерди Путинге каршы уюм түзүүгө чакырды. Бирок Орусия бийлиги бул окуяга башка мамлекеттерди аралашпоого үндөөдө. Жолдар Бузумов, Улук Айзбеков, Нурньюс, Бишкек. Бишкекте бир нече коммерциялык банктардын сайтында АКШ долларынын сомго карата баасы 94-95 сомго чыкты. Валюталарды анализ кылган Валюта KG порталында саат 15:30га карата бир нече банк АКШ долларын 94-95 сомдон сатып жатканын көрсөтүшүүдө. Доллардын куну улам өзгөрүүдө. Кыргызстандын Улуттук банкы учурдагы кырдаал боюнча маалымат даярдалып жатканын маалымдады. Башкы банктын сайтында доллардын курсу 24 февралга карата 84 сом 80 тыйын деп турат. Улуттук банк 27 январда акыркы жолу 86,5 миллион доллар интервенция кылган. Украинадагы кырдаалдан улам бүгүн эртең менен Орусия акчасынын дагы куну түшкөнү кабарланды. Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов Евразия экономикалык комиссиясында Кыргызстандын атынан отурган министрлер өлкө кызыкчылыгында маселе көтөрбөй жатканын айтып, аларды жогорку кеңешке чакырып, кызмат ордун кароону сунуштады. Икрамов Евразия экономикалык биримдигиндеги көйгөй катары кыргыз-казак чегарасындагы жүк ташуучу машинелердин тыгынын атады. Жүздөй машине чегарадан өтө албай турат. 200 миңден 300 миңге чейин айлык алып, бир маселени көтөргөнгө жарабаган адамдарды чакырып,
жумуш ордун карайлы. Ишти билген адамдарды жөнөтөлү. Март айында ушуну карайлы деди депутат. 23 февралда Кыргызстандын Ак Тилек көзөмөл өткөрүү жайынын башчысы Мухтарбек Мамбетакунов чек арадагы жүк ташуучу автоунаалардын кезеги жоюла электигин билдирген. Анын айтымында мурдагыга салыштырмалуу жүк ташуучу машинелер көбөйүп, тыгын пайда болгон. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 24-25 февраль күндөрү Нур-Султан шаарында Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйынына катышат. Ошондой эле бир катар эки тараптуу жолугушууларды өткөрөт. Өкмөттүн басма сөз кызматы анда Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө өлкөлөрдөгү макроэкономикалык абал интеграциялык бирикменин бажы аймагына ташылып келген товарларга байкоо жүргүзүү механизми жөнүндө макулдашууну ишке ашыруунун жүрүшү каралаарын билдирди. Ошондой эле 2022-2023 жылдарга уюмга мүчө өлкөлөргө жарандык авиа курулуш жаатындагы өнөр жай кызматташтыгын кеңейтүү боюнча жол картасы талкууланат. Евразия экономикалык биримдиги интеграцияланган маалыматтык тутумунун учурдагы абалы жана аны өнүктүрүү, Евразия экономикалык биримдигиндеги өнөр жайдын инструменттерин баалоо жана мамлекеттик колдоо көрсөтүү деңгээли тууралуу баяндама угулат. Мындан сырткары Евразиялык агроэкспресс тездетилген контейнердик темир жол релиси жана башка бир катар маселелер каралат деп айтылат маалыматта. Эмилбек Абдыкадыров Бишкек шаарынын мэри болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Аталган жарлыкка мамлекет башчы Садыр Жапаров кол койгон. Каланы буга чейин башкарып келген Айбек Жунушалиев президенттин жарлыгы менен президенттин администрациясынын жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгынын жетекчиси болуп дайындалды. Эмилбек Абдыкадыров Бишкек мэриясынын системасында 30 жылдан ашык иштеп, 3 жолу шаардык кеңештин депутаты, вице-мэр болуп эмгектенген. Курулуш агенттигинде жетекчинин орун басары болуп да иштеген. Быйылкы жылы мамлекет айыл чарбаны колдоого катуу көңүл бура баштады. Алсак дыйкан фермерлер үчүн айыл чарбасын каржылоо 10 долбоорун иштеп чыккан. Мунун максаты 2022 жылы айыл чарбасынын жазгы талаа жумуштарын өз убагында жүргүзүү үчүн жеңилдетилген кредиттик каражаттар менен камсыздоо аркылуу мамлекеттик колдоо көрсөтүү болуп саналат. Долбоорду ишке ашыруунун мөөнөтү 60 ай. Буга тийиштиги бар коммерциялык банктардын чыгымдарын жабуу үчүн республикалык бюджеттен 474 миллион сом субсидиялык каражаттар бөлүнөт. Бул багытта Кызылкыя шаарында дыйкандарды каржылоо долбоору ишке ашып баштады. Жаз жарыш деп убакытты текке кетирбей, аймактагы дыйкандар жазгы талаа иштерине жабыла киришип баштады. Бул арада мамлекет тарабынан арзан насыяларды берүү тартиби да жолго коюлуп, андан да насыя алуучулардын саны жылдагыдан арбын болууда. 3 жылдык мөөнөт менен 6% насыя Айыл банк, РСК жана Керемет банк өкмөттүк банктар аркылуу берилип жатат. Жалпысынан айыл чарба багытына арнап жеңилдетилген насыя берүүгө быйыл мамлекеттен 26 миллиард сом бөлүнгөн. Мунун ичинде 1,5 миллиард үрөөн сатып алууга, 1 миллиард сом ирригация тутумун жакшыртууга, калганын дыйкандар менен фермерлерге 3 жылдык мөөнөткө насыя берүү үчүн бөлүнгөн. Филиал ушул бизге общий 40 миллион акча бөлүнгөн. Ушу 40 миллион тегерегинде бул айыл чарба багытына, мал чарбачылык, дыйканчылыкка, анан кийин кайра иштетүү багыттарына берип жатабыз. Биз каржылай турган айыл өкмөттөр бул Кадамжай районунун 3 айыл өкмөт кирет. Масалиев айыл өкмөтү, Үч Коргон айыл өкмөтү, анан Майдан айыл өкмөтү. Анын шаар боюнча Кызылкыя шаары, Акбулак айылы менен Караван айылына берип жатабыз. Азыр бүгүнкү күндө берилген суммасы 8 миллион акчаны уже бердик. Мындан нары дагы азыр. Аймакта айыл чарба багыты жакшы жолго коюлгандыктан негизинен дыйканчылыкка жана мал чарбачылыгы багытында жумшоого алууну каалагандар арбын дишет адистер. Насыя алуучулардын бири Үч Коргон айылынын тургуну Сухраб Дадаев. Ал кайра иштетүү тармагына болжолду 500 000 сомдой насыя алуу алдында турат. Айыл азыктарын сактоочу муздаткыч сатып алууну максат кылган. Алгач каражатын буюрса максаттуу жумшоону айтты. Биз 6%-тик немеден алып атабыз, кайра иштетүүгө. Атак банк жардам кылып, давлат тараптан жардам кылып беришип атат, 6%-тик кылып алып атабыз. Шу, рахмат давлатыбызга. Ушундай неме кылып берди. Возможность жаратып берди. Кайра иштетүү, холодильник, ушундай нарсалар иштетебиз да. Шаарга болгон каражат дыйкан фермерлерге 1 айдын ичинде толук берилет. Январь айынан бери Айыл банктын электрондук каттоосуна кезекке тургандар ирети менен насыяны өз учурунда алышууда.
Банктын өзүнүн электронный очерети бар, общий по банку. Бул да Бишкектен көзөмөлдөө үчүн алынган. Бул жерден ким алып атат, ким албай турган Бишкек өзү көрүп турат да. Ошол биздин электронный очередь биздин программага байланышкан, ошодон көрүп турат. Эми буйруса азыр Минсельхоздукуна бул очередти байласа, даже общий министерствода көрө турган болот. Ошондой проекттер каралып жатат. РСК банк Кызылкая филиалы мамлекеттик долбоор айыл чарбаны каржылоо 10 боюнча азыркы күндө дыйкан фермерлерге насыя берүү башталды. Негизги багыт мал чарбачылыгына жана дыйкан чарбачылыгына кайра иштетүү тармактарына 6% менен 3 жылдан 5 жылга чейин мөөнөттөргө берип жатат. Ушул күндө 50 адамга насыяны берип жатабыз. Бир дыйканга толук каржыланып бүттү. Насыя алуу боюнча кайрылган фермерлердин саны өтө көп. Күн мурун мамлекет башчы Садыр Жапаров дыйкандарга кайрылуу жасап, насыяны максаттуу иштерге жумшоону айткан. Ал өз сөзүндө жер айдоого алынган насыяга той бермей, үй оңдомой, машина сатып алмай жана башка адаттарга сарпталаарын белгилеп, туура пайдаланууну эскерткен. Бактыгүл Мирадилова, Алтынай Шабидинова, Ислам Толубаев, Нурньюз, Паткен облусу. Кезек эл аралык кабарларда Украина Орусиянын чабуулунан 10 чакты адам өлгөнүн маалымдады. Бир катар жарылуулардан улам көпүрө урап, 20 аскер дайынсыз болуп жатат. Курман болгондордун саны мындан да көп болушу мүмкүн экендиги айтылууда. АКШ союздаштары менен Орусияга каршы катаал санкцияларды киргизет. Ал эми Кытайдын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Орусия Украинадагы кырдаалды өз алдынча чече алат, Кытайдын аскерий колдоосуна муктаж эмес деп билдирди. Украинанын ички иштер министрлиги Орусиянын чабуулунан 7 жокер каза болуп, 15 жарадар болгонун маалымдады. Ингулец дарыясындагы көпүрө урап, 20 аскер дайынсыз болуп жатат. Украинанын мамлекеттик чегара кызматы Херсон облусунда 3 чегарачы каза болгонун маалымдады. Мекеме орус тарап ракеталардан жана тиг учактардан аткылап жатканын билдирүүдө. Өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар боюнча мамлекеттик кызматы Харьков облусунда көп кабаттуу үйлөргө тийген снарядтардан жашы 7 элек бир бала каза болгонун кабарлады. Украинанын ички иштер министрлиги аскердик башкармалыктарга, аскердик кампаларга жана чегара пунктларына ракеталык октор атылганын ырастады. АКШ союздаштары жана өнөктөштөрү менен бирге Орусияга каршы катаал санкцияларды киргизет. Бул тууралуу Америка Кошмо Штатынын президенти Джо Байден билдирген. Анын айтымында бейшемби күнү Украина президенти Владимир Зеленский менен телефон аркылуу сүйлөшкөнүн айтып, Зеленскийдин андан жана башка дүйнө лидерлеринен Орусияга каршы оюн билдирүүсүн жана Украинаны колдоону суранганын белгилеген. Америка Кошмо Штатынын лидери чоң 7 мамлекеттеринин лидерлери менен сүйлөшүү өткөрөрүн да кошумчалаган. Украинанын Туркиядагы элчилиги Анкараны кыйын учурда Киевди колдоого чакырды. Бул маалымат дипломатиялык өкүлчүлүктүн Twitter баракчасына жарыяланды. Стратегиялык өнөктөшүбүз болгон Туркиядан жана дос түрк элинен кыйын учурда колдоо көрсөтүүнү сурайбыз деп айтылат элчиликтин маалыматында. І ми сподіваємося, що весь народ Туреччини підтримає Україну і її праведній боротьбі. Ve umuyoruz ki tüm Türk halkı Ukrayna'nın bu haklı davasında Ukrayna'yı destekleyecektir. Дякую. Teşekkürler. Орусия Украинадагы кырдаалды өз алдынча чече алат жана Кытайдын аскерий колдоосуна муктаж эмес. Бул тууралуу бейшемби күнү 24 февралда Кытайдын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Хуа Чунин билдирди деп маалымдайт ТАСС. Орусия күчтүү держава, ал Кытайдын же башка өлкөлөрдүн колдоосуна муктаж эмес деди ал брифингде. Аргентина өлкөсү учурда токой өрттөрү менен күрөшүп жатат. Эсторес дель Ибера корого жайгашкан Корриентес провинциясы жалын өрттөн эң көп жапа чекти. Бул аймак дүйнөдөгү экинчи чоң саздак жер. Азыркы учурда дээрлик 8000 гектар өсүмдүк өрттөнүп жок болгон. Өрт өчүрүүчүлөр жалынды чектөө үчүн күрөшүп жатышат. Аймактагы фермер: "Мен эч качан мындай нерсени күткөн эмесмин. Азыр көйгөй өрт эмес, биздин алдыда экономикалык жана социалдык жактан эмне күтүп турат" деп кайгырганын билдирет. Аргентина өрттү өчүрүү үчүн Евро биримдикке Орусияга жана АКШга кайрылды. Буга чейин Бразилия менен Боливия жардам берип жатышкан болчу. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу хоккей боюнча дүйнөлүк чемпионат өтөт. Бул дүйнөлүк беттеште Кыргызстан, Кувейт, Иран, Сингапур жана Малайзиянын курама командалары күч сынашат. Учурда хоккей боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасы дүйнөлүк беттешке кызуу даярдык көрүүдө.
Кыргызстанда 1 жолу 3 марттан 9 мартка чейин хоккей боюнча дүйнөлүк чемпионаттын 4-дивизион өтөт. Чемпионатка 5 мамлекеттин спортчуларынын катышуусу күтүлүүдө. Учурда өлкөнүн намысын коргой турган спортчуларыбыз бул мелдешке кызуу даярдык көрүүдө. 30 жаштагы Саламат Тыналиев өлкөнүн намысын коргоо үчүн муз үстүндө кызуу даярданууда. Тыналиев учурда Кыргыз темир жол ишканасынын Локомотив муз аянтчасында машыктыруучу болуп эмгектенгендиктен дүйнөлүк таймашта команданын жеңүү мүмкүнчүлүгү 100% деп ишенет. Анткени сырттан атайын чакырылган тажрыйбалуу машыктыруучулар менен даярдык күн сайын 2 маалдан өтүүдө. Азыр команда мүчөсү дагы күчтүү деп эсептейм, себеби 5-6 жылга мурунку караганда азыркы тапта ушул 20 жашка чейинкилер арасында өспүрүмдөр дагы ушул улуттук курамга кошулуп команданы толук түрдө күчтүү кылат. Ошондой эле дүйнөлүк мелдештин арты менен жаштарды спорттун муз үстүндөгү хоккей оюну алардын кызыгуусун арттырат деп ишенерин кошумчалады. Олимпиадалык оюндарды түзүүнүн дирекциясынын календарлык планы менен улуттук курама команданын машыгуусу 13 февралда башталган. Эл аралык талап менен команданын курамы 26 адамдан турат. Алардын 18 оюнчу, 2 дарбазачы жана 6 машыктыруучу. Кыргызстандын хоккей боюнча улуттук курама командасын дүйнөлүк мелдешке даярдоо үчүн атайын Орусиядан тажрыйбалуу машыктыруучулар чакырылган. Я приезжал 2 года назад, готовил, но пандемия отменила соревнования. Мен 2 жыл мурун келгенимде пандемияга байланыштуу мелдештер жылдырылган. Мен анда команданын курамы буга чейин кандай машыгуудан өтүп, ойноп келгенин биле алган эмесмин. Бул жолу улуттук курама команда дагы жаш чабуулчуларды кошуп, учурда күнүнө 2 маалдан машыгып жатабыз. Кыргызстанда 4-дивизионду өткөрүү боюнча билдирүү 2019 жылы эл аралык хоккей федерациясына жөнөтүлүп, сүйлөшүүлөрдөн кийин 2020 жылга белгиленген. Бул маал пандемияга туш болгондуктан убактысы жылдырылган. Чара марттын 3-нөн 8-ине чейин болот оюндар. Командалар 2-си учуп келет, 9 учуп кетет. Билесиздер, коноктор келген тат, Дүйнө Федерациясынын президенти Люк Тардив келген тат, Белоруссия Федерациясынын президенти, Германия Федерациясынын, Чехия Федерациясынын президенттери, анан Россия Федерациясынын президенти Тричак Александрович. Дүйнөлүк чемпионатта Кыргызстан, Кувейт, Иран, Сингапур жана Малайзиянын курама командалары беттешет. Булардын ичинен Кувейт курама командасы 3-дивизиондун квалификациялык турниринен келсе, Иран, Сингапур жана Малайзия курама командалары оюнда 1 жолу мелдешке чыгышат. Белгилей кетсек, мындай дүйнөлүк чемпионат Кыргызстандын тарыхында 1 жолу өткөн жатат. Акылай Маратова, Данияр Чарбеков, Нурньюс, Бишкек. Бүгүнкү программабыз мына ушундай кабарлардан топтолду. Аны сизге мен Айдана Марасолова тааныштырдым. Бардык жаңылыктар биздин интернет баракчаларыбызда жеткиликтүү. Дареги экранда көрсөтүлгөн, а мен сиз менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуз.